Даават-дин жеткирүү 19. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху айтат: О адамдар, силер бул аятты, о ыйман келтиргендер, силер өзүңөр үчүн жооп бересиңер, өзүңөр деле пикир кылгыла. Силер туура жолдо жүрсөңөр, адашкандар, капырлар силерге зыян келтире алышпайт. Маида сүрөсү 105-аят. Окуйсуңар. Бирок мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Чындыгында, эгерде адамдар зулум кылып жаткан бир заалымды көрүп туруп, бирок аны токтотушпаса, анда Алла алардын баарына жаза, азап, бале жибериши мүмкүн. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху айтат: О адамдар, силер бул аятты, о ыйман келтиргендер, силер өзүңөр үчүн жооп бересиңер, өзүңөр деле пикир кылгыла. Силер туура жолдо жүрсөңөр, адашкандар, капырлар силерге зыян келтире алышпайт. Маида сүрөсү 105-аят. Окуйсуңар. Бирок мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Чындыгында, эгерде адамдар зулум кылып жаткан бир заалымды көрүп туруп, бирок аны токтотушпаса, анда Алла алардын баарына жаза, азап, бале жибериши мүмкүн. Тирмизи. Пайдасы. Абу Бакр радиаллаху анху жогорудагы аятты элдер төмөндөгүчө түшүнүшөт деп айткысы келген. Эгер адам өзү туура жолдо болсо, башкаларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай койсо болот. Анткени ал адамдар үчүн сурак бербейт. Хадисте айтуу менен Абу Бакр радиаллаху анху бул аяттын туура эмес түшүнүктөн арылтып, мүмкүнчүлүк жетишинче адамдарды жамандыктан кайтаруу бул жалпы мусулман коомунун жана жеке ар бир мусулмандын милдети экени ачык айкын болду. Аяттын туура мааниси: О ыйман келтиргендер, силер өзүңөрдү түздөп, жана динди ушундай тутууңар керек, өзүңөр оңолуу менен бирге башкаларды да оң жолго салууга аракет кылгыла. Ал эми кимде-ким силердин аракетиңерге карабастан адаша берсе, анда силерге андан зыян болбойт. Баянул Куран.